Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Мастер Тайцзи деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Даяр болсоңуздар, анда биз баштадык. Тасманын башында эки адамдын урушуп жатканын көрөбүз. Алардын бири экинчисин жеңип, бирок акыркы соккусун өткөрбөй токтоп калат. Бөлмөнүн ичинен өлтүр деген үн чыгып, бирок мушкер андай кылган жок. Бир маалда ал жерге бет капчан адам кирип келет да, экинчи мушкерди ошол жерден эле өлтүрүп салды. Ал жактан чыккандан кийин бетиндеги бет кабын чечип, экинчи мушкерге барат да, сен мени уят кылдың деп эле ошол жерден аны дагы өлтүрүп салат. Кийинки көрүнүштө тергөөчү Динси өзүнүн жетекчиси менен сүйлөшүп отурат. Динси көп убакыттан бери мыйзамсыз уруш уюштургандардын артынан түшүп изилдеп жүргөн эле. Бирок ал жетиштүү далилдерди таба албай жаткандыктан жетекчиси ага бул иштин артынан кууганыңды токтотуп, башка эле иш менен алек болчу деп айтат. Кийинки көрүнүштө Чен аттуу каарманыбыз менен таанышабыз. Ал Тайцзи менен машыккандыктан таң эрте туруп эле өзүнүн устатына жөнөдү. Андан соң машыгууну башташып, Чен устатынын жалгыз шакирти эле. Машыгуунун аягында Чен найзаны сындырып салат. Анда устаты ага сен күч колдонбошуң керек деп айтып, Тайцзиден негизгиси гармония жана тең салмактуулук. Ошону менен бирге көп медитация кылышың керек. Антпесе сен Тайцзини толук кандуу үйрөнө албайсың деп айтса, Чен устатын уккусу келбей, күч менен деле маселени чечсе болот го деп коет. Ошол эле учурда Чен чемпионатка катышып жатат. Беттештин башталышында анын каршылашы Тайцзи бул жөн эле гимнастика, сен утулдуң деп айтат. Бирок каарманыбыз Чен аны бат эле арыдан бери жеңип койду. Ошол учурда жашыруун беттештерди уюштурган адам Ченди сыналгыдан көрүп жатат. Беттештен кийин Чен журналисттерге жооп берип жатып, Тайцзи бул жөн эле гимнастика эмес, Тайцзиде укмуштуудай күч бар жана мен аны бүткүл дүйнөгө далилдегим келет деп айтат. Ошол эле убакта каарманыбыз жеткирүү кызматында иштейт. Жеткирүүчү заттар көп болгондуктан шаардык пландаштыруу кызмат мекемесине кечигип келет. Ал жердеги кызматчы кыздан кечирим сурап, экөө таанышып калышты. Андан соң жумушундагы жетекчисинен убактысынан кечигип жеткирип жаткандыгы үчүн андан тил укканга да жетишип калды. Жумуштан кийин ата-энесине да барып жолукканга жетишип, кечинде үйүнө кайтып келди. Ал жактан Ченди бир аял тосуп алып, Чен дароо эле үйдүн ижара акысын жакында төлөйм деп айтса, ал аял Ченге үйдүн ижара акысын шашпай төлөй бересиң деп айтып, бүгүн кимдир бирөө ага бир нерсе таштап кеткенин айтып Ченге берет. Чен үйгө кирип үкөктү ачып, ал жактагы катты алып окуйт. Ал катта Данака Марк аттуу адам: "Мен сиздин согуш өнөрүңүздү көрүп абдан канаттандым. Менде сизге жакшы бир сунуш бар. Эгер мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайын десеңиз, эртең менен саат 8-де менин адамдарым үйүңүздүн алдында күтөт" деп жазылган экен. Бул нерсе каарманыбызга кызык болуп, эртең менен чындап эле аны кимдир бирөөлөр күтүп жатканын көрөт. Ченди унаага салып аэропортко алып барып, андан ары учак менен тез арада Гонконгко алып барып коюшту. Жанагы адам каарманыбызды бир бөлмөгө киргизип, жалгыз калтырып эле эшикти жаап кетип калды. Андан соң бөлмөнүн ичинен кыздын үнү чыгып, Ченди күзгүнүн маңдайына чакырып, оңду солду каратып эле текшерип жатты. Бир нече суроолорду бергенден кийин урушту баштай берсеңер болот деген үн чыгат. Чен эч нерсени түшүнбөй туруп калса, аркасынан бир адам чыгып, күтүүсүз жерден эле уртокмокко ала баштады. Каарманыбыз аны менен кармашып отуруп, бир кезде аны муунтуп, эсин оодарып койду. Ченди алып келген адам аны кийинки бөлмөгө алып барды. Ал жерден Данака Марк аттуу адам күтүп алып, каарманыбызды сынактан өткөнүн айтып, эгер сен чындап эле өзүңдүн күчтүү экениңди далилдегиң келсе, ушул жердеги мушкерлер менен беттешип күчүңдү сына. Ошону менен бирге көп акчаларды табасың деп айтып, шашпай ойлонуп көр деп өзүнүн байланыш номерин берет да узатып коет. Жумушта жетекчиси Ченди мурунку күнү эмнеге жумушка чыкпай койгонун сураса, Чен аны укпай эле кечирим сурап кетип калды. Устатына келатып жолдон бир адамдардын кетип баратканын көрөт. Устатына жетип келип эмне болгондугун сураса, устаты ага шаардык пландаштыруу кызматы биздин храмдын эскилиги жеткендиги үчүн аны бузганы жатышыптыр деп айтат. Анда Чен 6 кылым бою турган храмды бузганга жол бербеш керек деп, дароо эле ал жактан чыгып жөнөдү. Чен кызматчы кызга келип, биздин 6 кылымдан бери турган храмды эскилиги жетип авариялык абалда деген шылтоо менен храмды бузганы жатышат деп айтып, храмды кантип сактап калаарын сурайт. Кызматчы кыз храмга оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп, андан соң маселени кайрадан каратыш керек деп айтып, бирок бул нерсеге бир топ акча керек экендигин айтат. Эми Чендин эсине Данака Марк түшүп, анын беттештеринде мушташууга дайын экенин айтат. Ал эми тергөөчү Динси болсо жетекчисинин тыюусуна карабай Данаканын артынан түшүп изилдеп жүрөт. Ошентип Чен жашыруун уруштарга катышып баштап, каршылаштарын жеңип, дароо эле жакшы суммадагы акчаларга ээ болуп, храмды оңдоп түзөөдөн өткөзө баштады. Ага кандай гана каршылаш чыкпасын, бардыгын бир кылка жеңип отурду. Ошол эле учурда чемпионатта да алдына ат салдырбай, жеңүүнүн гана үстүндө болду. Ал эми Данаканын адамдары аны кайсыл жерде болбосун көзөмөлдөп жүрүштү. Эми каарманыбыздын акчалары көбөйүп, курулушту мыктап жазатып, ата-энесине жаңы нерселерди алып берип сүйүнтүп, кымбат баалуу унаа сатып алганга да жетишти.
Бирок каарманыбыз башкы максатынан тайып, каары жүзүнө чыгып, барган сайын катаал болуп баратканын өзү байкаган жок. Бир күнү каршылашын күскүгө чаап сындырып, ал жакта отурган адамдарды көрүп, эч нерсени түшүнбөй калды. Данакадан бардык чындыкты уккандан кийин эми гана каарманыбыз бөлмөнүн ар тарабында видео камералар орнотулганын байкады окшойт. Көрсө Данака мушкерлердин беттешин шоу программа катары бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтүп, көп акчаларды табат экен. Бул жолу да каарманыбыз чоң суммадагы акчаны алып ал жактан чыгып кетти. Эми каарманыбыз мурдагыдай тайзи көнүгүүлөрүн жакшы аткара албай калганын көрөбүз. Ал чемпионатта тайзи ыкмаларына салбай эле жашыруун урушта кандай урушса, ошондой эле катаалдык менен уруша баштады. Храмдын оңдоп түзөө иштери аяктап, Чен храмды сактап калды. Данака түн ортосунда Ченди маанилүү беттеш бар экенин айтып чакырды. Данака аны көп адамдар бар жерге алып келет. Булар кимдер деген суроосуна Данака булар сенин күйөрмандарың деп жооп берет. Бул кезде Динси аңдып жүрүп Чендин жашыруун урушка катышаарын аныктайт. Имараттын ичиндеги чогулган адамдар өтө бир бай адамдар экен. Алар Данакага чоң суммадагы акча төлөгөндүктөн Данака бүгүнкү адаттан тыш беттешти уюштуруп жатат. Беттеш башталып, Данака Ченге айтпастан эле ага эки мушкерди каршы коюп коет. Чен алар менен бир топко кармашып, канткен күндө да эки мушкердин алдында алсыз болуп жыгылып калат. Данака келип анын намысына тийген сөздөрдү айтат. Чен эми күчтөнгөндөй болуп кайрадан беттешке чыгып, кайрадан жүзүнө каары чыгып эле экөөнү жайлап салды. Кийинки көрүнүштө Чендин устаты анын беттешин сыналгыдан көрүү үчүн келди. Ошондо Чендин эч кандай тайзи ыкмаларын колдонбостон, күчкө салып эле катаал соккуларды өткөрүп, каршылаш спортчусун майып кылып кое жаздады. Бул окуядан кийин бардыгы таң калып, калыстар Ченди бул эч кандай тайзи эмес деп, аны чемпионаттан четтетип салышты. Храмга келген Чен устаты менен чындап эле кармаша баштады. Ал устатына эч кандай адашпаганын, тайзинин чыныгы күчтүү мушкерине айланганын далилдегиси келди. Бирок акыры устаты тайзи ыкмасын колдонуп, Ченге аба соккусун өткөрдү. Устаты Чендин жашыруун уруштарга катышып жүргөнүн, храмды оңдоп түзөө үчүн каражатты ошол жактан тапканын билет. Анан да эгер сен мындан ары да күчүңө таянууну уланта берсең, бул сенин тайзиңдин бузулушуна алып келет деп айтат. Чен ал жерден кетмекчи болуп, бирок устатынын өткөргөн аба соккусунан улам ичинин катуу ооруганын сезет. Кечинде Динси Ченге келип жолугат. Ал Чендин жашыруун беттештерде урушаарын билерин айтса, Чен эч нерсе билбеген киши болуп, такыр эле мойнуна албай коет. Анда Динси Ченге бир адамдын сүрөтүн көрсөтүп, "Мен Данака Мартты көптөн бери изилдеп жүрөм. Бул адам дагы сизге окшоп эле жашыруун беттештерге катышчу. Азыркы күндө бул адам дайынсыз болуп жатат. Менин оюмча бул адамды өлтүрүп коюшту" деп Ченди ойлондуруп, "Бул жөнүндө жакшылап ойлонуп көрүңүз" деп өзүнүн байланыш номерин калтырат. Эртеси эрте менен каарманыбыз ичине кандайдыр бир так түшүп калганын көрүп, кызматчы кыз байланышка чыгып, Ченди мекемеге чакырат. Ал жака келип, храмдын эч нерсесине карабай эле кайрадан бузганы жатышканын билет. Чен кызматчы кыздан эмне үчүн деп сураса, кызматчы кыз анын башкы себеби тайзини жаман көргөзгөн Чендин акыркы беттеши болгонун айтат. Күчүнө жана акчасына таянган Чен башкы жетекчиге кирип, дароо эле канча деп сурайт. Башкы жетекчи эч кандай пара албай турганын айтып, ачуусу келген Чен ал жактан чыгып жөнөйт. Дароо эле Данакага чалып, беттеш уюштургула деп айтат. Данака Ченге катаал мушкерди чыгарып, ал буга чейин далай кишилерди өлтүргөн деп айтат. Чен бардык жинин ал каршылашынан чыгарып, аны болушунча уртукмук алып жатты. Бирок акырында Чен эсине келип урушун токтотту. Андан соң бөлмөнүн ичинен өлтүр деген үн чыгат. Бирок каарманыбыз андай кылбай койсо, Данака бет кап кийип келип эле жанагы адамды өлтүрүп салды. Андан соң Чен Данакадан эмнеге мындай кылганын сураса, Данака ага аңкоолонбо, мен болгону сен баштаганда аягына чыгардым деп айтат. Чен менде эч кандай аны өлтүрөйүн деген ой болгон эмес. Анан да эми мен мындан ары беттешке чыгууну каалабайм десе, Данака Ченге сен бул жумуштан оңой эле бошонуп кетем деп ойлоп жатасыңбы? 3 күндөн кийин жолугабыз деп ал жерден кетип калат. Эртеси Чен тергөөчү Динсиге чалып, жашыруун беттеш уюштургандарды кармап берүүгө даяр экенин айтат. Бирок каарманыбыз аны Данаканын адамдары ар тарабынан көзөмөлдөп турганын билген жок да. Динси Ченди жетекчисине алып келип, жакында алардын баардыгын кармайбыз деп айтса, жетекчиси Динсини мактагандай болуп койду. Ошентип каарманыбыз 3 күндөн кийинки беттешке жөнөп, Динси болсо Чендин телефонуна орнотулган GPS аркылуу анын артынан аңдып жүрүп отурду. Жолдо баратканда Ченге Данака чалып, телефонуңду унаа башкарып бараткан адамга бер деп айтат. Унаа башкарып бара жаткан адам телефонду дароо эле ыргытып жиберди. Динси белгиге карап, Чендин телефону жолдо калганын билет. Аңгыча болбой эле аны чоңуна сүзүп кетти. Ал чоң унаанын ээси Данаканын адамы болуп чыгып, Динсини өлтүргөнгө аракет кылып, бирок Динси аны тапанчасы менен атып салды. Ал адамдын телефонун алып, Данака ал адамга жиберген ишти бүтүрдүңбү деген билдирүүсүн окуйт. Дароо эле Данакага ишти бүтүрдүм деп билдирүү жөнөтөт да, беттештин кайсыл жерде өтөөрүн аныктап алат. Бул кезде Чен көптөгөн элдин алдында кайрадан беттешке чыгуу алдында турду. Бирок каарманыбыз каршылашы менен урушпай турганын айтып, ушуга чейин өз максаттарына колдонуп келген Данаканы беттешке чакыра баштайт. Чен такыр эле урушпай койгондо Данака бет кап тагынып ал жерге келет. Чен аны менен кармашып баштап эл алдында бет кабын алып салат. Дал ошол учурда тергөөчү Динси баш болгон атайын кызмат ал жерге бастырып кирип,
бардыгын кармашып Динси өзүнүн жетекчиси дагы ошол жерде экенин көрөт. Көрсө жетекчиси Данакага эбак эле сатылып кеткен экен. Данака болсо бир заматта көздөн кайын болуп, ал жерден качып кеткенге жетишип калыптыр. Эртеси Ченди Данака храмдан тосуп алат. Ошол жерден экөөнүн узакка созулган айыгышкан беттеши башталат. Данака Ченге сен баарын бүлдүрдүң деп аны өлтүрүүгө камынып, Ченди бычак менен сайып салганга жетишти. Бирок Чен такыр эле багынгысы келбей, устатындай кылып Данаканы аба соккусу менен уруп жиберди. Данака жыгылып кайра турган соң, ошол замат эле ичиндеги катуу ооруну сезип жыгылып калды. Оозунан кан кетип, Данака ошол жерден жан берди. Ал жерге устаты келип, Ченди храмга алып кирди. Тасманын аягында Чен жана устаты храмды толук бойдон сактап калганын көрөбүз. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Эгер видео жаккан болсо каналга катталып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.